Саламатсыздарбы? Кийинки өтүлүүчү темабыз бул аудио. Видео көрүп жаткан адамдын кызыгуусун арттырган видеонун дагы бир элементи бул аудио жана анын видеодо колдонулушу. Негизи үн коштоо аркылуу сиздин видеоңуз 60%га чейин кызыктуураак болот. Адамдын көңүлүн визуалдык окуя аркылуу алса болот. Ал эми үндү ага таасир этүүчү кошумча курал деп эсептесе болот. Келиңиз, элестетип көрөлү. Жакында эле Мирбек Атабековдун концерти болуп өттү. Анын концертин бирөө видеого тартып алып, ошол жердеги чыныгы үндүн ордуна монтажда ырдын тупускасын коюп койду. Ал эми көрүүчүлөрдүн үндөрү жок. Түшүнүктүү болуп баратабы? Видео окуя болуп жаткан жерден үнү менен кошо жаздырылса, биз ал окуяны көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен чыныгы үнүн уга алабыз. Ошондо видео алда канча кызыктуураак болот. Дагы бир мисал. Бир адам видеого интервью берип жатат. Бирок андагы үн жакшы жөндөлбөгөндүктөн анын сөздөрү улам үзүлүп же такыр эле угулбай жаздырылып калды. Көрүүчүдө мындай үн дароо жагымсыз сезимдерди пайда кылат. Тем, что через него должны были пройти часть вот этих. Биз бүгүн видеого үндү кантип туура жаздырыш керектигин үйрөнөбүз. Интершум. Интершум бул видеого коштолуп жаздырылган табигый үндөр. Башкача айтканда, интершум бул кыймыл аракет тууралуу кабар берген үн. Мисалы, азыр эле мушташ болуп өткөн көчөнү элестетиңиз. Ал жерге адамдар чогулуп, эмне болуп жатканын карап турушат. Видеодон биз мушташ болуп жатканын көрүп турабыз. Үйүлгөн эл жана ар кайсы жерде таштандылар жатат. Аудио бар болгон үчүн биз ошолордун баарын угуп жатабыз. Элдин шыгырашып же кыйкырып жатканын, кадр сыртында тез жардам унаасы же милиция келе жатканын, мунун баары интершум деп аталат. Интершум аркылуу көбүнчө адамдын эмоционалдык абалын же видеодо болуп жаткан жалпы атмосфераны баяндап берсе болот. Анын мисалдарын азыр карап чыгабыз. Демек, интершум сизге болуп жаткан окуянын маңызын түшүнүүгө жардам берет жана көрүүчүнү эмоционалдык жактан бекитет. Бул бизге абдан көп учурда керек болот. Кадр артындагы үн. Кадр артындагы үн бул кадр артында айтылып жаткан жана көрүүчүгө кайрылып сүйлөгөн үн. Ал адатта окуяны баяндап берет же видеодогу башкы каарманыбыз айтпай калган нерселерди түшүндүрүп берет. Бул ыкманын жардамы менен сиз автор катары видеодо эмне болуп жатканын баяндап бере аласыз. Керек болгон учурда окуянын баарын үнүңүз менен айтып берсеңиз да болот. Кайра эле көчөдөгү мушташ мисалына кайталы. Биз аны видеого тартып, окуянын масштабын көрсөтүп жатабыз дейли. Атмосфераны толук берүү үчүн ага интершум да коштук. Бирок бир нерсе жетпегендей, көрүүчү болжолдуу мушташ болуп жатканын түшүндү. Бирок ал эмнеден улам келип чыкканы белгисиз. Уруш так кайсыл жерде болуп жатат? Канча киши жабыркады? Милиция кимди кармады? Балким урушка тиешеси барлардын бирөөсү качып кеткендир. Кадр артында үн дал ушул суроолорго жооп берүү үчүн керек. Видеонун автору видеодо болуп жаткан окуяны толук баяндап берет. Мушташ Токонбаев көчөсүндө болду. Талаш эки жаран бургер үчүн айтышып кеткенден улам башталды. Бири экинчи адамдын колунан бургерди кагып салып, экинчиси буга жинденип, натыйжада 25 адам мушташа кетти. Алардын 5-өсүн тез жардам бригадасы, калганын милиция алып кетти. Ну, к обычным таким лавочникам, маленьким кафе, в отличие там от банков, относятся очень уважительно. Ну, вот здесь на подступах Триумфальной арки опять костылась толпа. Эми көрүүчү окуяны толук көрүп билип, эмне болгонун түшүнө алды. Кадр артындагы үн көбүнчө митинг же спорттук беттештерди чагылдырууга колдонулат. Анткени ал жерлерде окуяны баяндап же толуктап айтып бере турган башка каарман жок.